Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Силер мурунку сабакта Борбордук Тянь-Шандын жаратылыш аймактары менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабактын темасы Ички Тянь-Шань. Сабактын жүрүшүндө Ички Тянь-Шандын физикалык географиялык абалы, геологиялык түзүлүшү, климаты, суулары, өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү менен таанышасыңар. Ички Тянь-Шань өз эле айтып тургандай, республикабыздын ички бөлүгүн ээлеп жатат. Түндүгүнөн Талас Кыргыз ала тоолору, батышынан Фергана кырка тоосу, түштүгүнөн Какшаал кырка тоолору менен чектелип, чыгыш жагынан Сары Жаз дарыясынын системасын Нарын дарыясынан бөлгөн суу бөлгүчтөрдүн батыш тарабын ээлеп жаткан кеңири аймак бул Ички Тянь-Шань. Ички Тянь-Шань республиканын аянтынын 69,7 километр квадрат аймагын ээлеп 34% түзөт. Ал эми жеринин бетинин орточо бийиктиги деңиз деңгээлинен 3000 метрден жогору. Же болбосо 3100 метр аймак бул 50.000 километр квадраттан ашык аянтты ээлеп жатат. Орографиялык түзүлүшү өтө татаал. Кырка тоолордон, алардын арасындагы тоо аралык өрөөндөрдөн турат. Бул аймакта орун алган кырка тоолор кеңдик багытта улам батышка карай барган сайын бири-биринен алыстап, желпүүр сымал жайылып, абсолюттук бийиктиги төмөндөп жайгашкан. Түндүгүндөгү кырка тоолор Талас, Кыргыз ала тоолору, Түндүк Тянь-Шань тоо системасына, ички кырка тоолор Тескей ала тоо, Жетим, Жетимбел, Нарын тоолору ортоңку Тянь-Шань тоо системасына, ал эми эң түштүгүндөгү Какшаал тоо Түштүк Тянь-Шандын системасына кирет. Ар бир тоо системасынын калыптануу тарыхы ар башка. Калыптануу тарыхынын татаалдыгына байланыштуу геологиялык түзүлүшү дагы өтө татаал. Ички Тянь-Шань тоолорго абдан бай. Тоолору түндүгүндө Кыргыз ала тоо, Талас ала тоосу, Тескей ала тоосу, түштүгүндө Какшаал тоо кыркасы, Жаман түштүк батышында жана түштүк батыш бөлүгүндө Фергана тоо кыркаларынын кыр чокулары менен бөлүнгөн өзүнчө тоолуу аймак. Суусамыр кырка тоосу, Жумгал кырка тоосу, Кара Мойнок тоосу, Сандык тоосу, Кабак тоосу, Молдо тоо, Байбиче тоо, Ача таш тоо, Көк Ирим тоо, Ой Кайың тоосу, Үч Эмчек тоосу, Жетимбел тоосу, Жетим тоосу, Ат башы кырка тоосу жана Сары Камыш тоолору. Нарын тоосу Нарын дарыясынын түштүк алабында Нарын тоосу жатат. Жаңы Жер жана Кара Каман тоолору. Кырка тоолор 4500 метрге чейин көтөрүлүү менен дого сымал ийилип, бири-бири менен туташып, жүздөгөн километрлерге созулуп жатат. Эмесе суроого көңүл бурабыз балдар. Ички Тянь-Шандын түндүк тарабындагы өрөөндөр кайсы деп ойлойсуңар? А. Кетмен төбө Тогуз-Тороо, Б. Арпа ат башы, В. Жумгал Кара Коюн, Г. Суусамыр Кочкор. Кана балдар, Ички Тянь-Шандын түндүк тарабындагы өрөөөндөр кайсы? А. Кетмен төбө Тогуз-Тороо, Б. Арпа ат башы, В. Жумгал Кара Коюн, Г. Суусамыр Кочкор. Кана суроого жооп бергенге аракет кылып көрөбүз. Ички Тянь-Шандын түндүк тарабындагы өрөөөндөр бул Суусамыр жана Кочкор өрөөөндөр экен. Түндүк
жумгал өрөөнү жана Кочкор өрөөндөрү. Демек түндүктө жайгашкан Суусамыр, Жумгал жана Кочкор өрөөндөрү. Орто Нарын өрөөнү Нарын дарыясын бойлоп жаткан. Кетмен төбө өрөөнү Токтогул суусактагычын аймагын ээлеген. Тогуз Тороо өрөөнү, Бийик тоолуу өрөөөндөр Ак Сай өрөөнү, Ат башы өрөөнү жана бийик тоолуу өрөөндөрдөн Арпа өрөөндөрү. Тоо аралык чуңкурдуктар менен өрөөөндөр тоолорго караганда төмөнкү гипсометриялык деңгээлде же болбосо деңиз деңгээлинен 1000–3000 метр бийиктикте жатат. Алар бири-биринен обочо жайгашып, формасы жана узундугу дагы ар түрдүү. Айрымдары 30–40 километрге созулса, кээ бир өрөөөндөр 150–170 километрге чейин созулуп жатат. Провинциянын геологиялык структурасы тектоникалык эки областка бөлүнөт. Түндүк Тянь-Шаньга, ортоңку Тянь-Шаньга. Палеозойдогу деңиз чөкмөлөрүнүн палеоген, неогендик, континенттик деңиздик катмарларынан жана антропогендин түрдүү генезистик типтеги тектеринен турат. Демек жалпы ички Тянь-Шаньдын геологиялык түзүлүшү өтө ар түрдүү. Провинциянын чыгыш жана түштүк чыгыш жагында байыркы палеозойдук денудациянын кийинки Альпы катталышындагы бийик көтөрүлүп турган фрагменттери бар. Алар Арабел, Кумтөр, Ак Сай жана Арпа. Ички Тянь-Шаньдын климаты кескин континенталдуу, кургакчыл жана жеринин бетинин татаалдыгына байланыштуу нымдын жана жылуулуктун таралышы да ар кандай. Климат калыптандыруучу негизги факторлордун бири анын бардык жагынан бийик тоолор менен курчалган ички абалы чоң таасирин тийгизет. Бул аймакта жаан-чачындын саны дагы ар түрдүүчө таралган. Аймактын түштүк батыш ичкери бөлүктөрүндө 200 мм чейин жаай турган болсо, анын сырт аймактарында 400 мм. Ал эми түндүк жана түштүк жактарда 600 мм. Фергана тоо кыркасынын чыгыш капталында 800 мм чейин жаан-чачын жаайт. Бул аймакка кирип келген аба массалары нымдын көпчүлүгүн четки кырка тоолордун тышкы капталдарына калтырып келет да, тоо ашкан аба массалары ички өрөөндөргө жаан-чачынды пайда кылбай, фен шамалдарын түзүшөт. Ошондуктан ички өрөөндөрдө өзгөчө алардын чыгыш капталдарында кургакчыл климат өкүм сүрүп, жада калса кышында дагы кар жатпаган аймактар бар. Мисалы, Кочкор өрөөнү. Ал эми абанын жалпы температурасын карап көрө турган болсок, январдагы орточо температура -20 градус Цельсияны түзөт, июлдагы орточо температура +10 градус Цельсия. Бирок аймак боюнча бардык жерде бирдей температура байкалган эмес. Эмесе суроого көңүл бурабыз. Эң төмөнкү -53 градус Цельсия температураны түзгөн өрөөн кайсы? А. Тогуз Тороо, Б. Ат башы, В. Ак Сай, Г. Кочкор. Канабалдар, эң төмөнкү -53 градус Цельсия температураны көрсөткөн өрөөн кайсы деп ойлойсуңар? А. Тогуз Тороо, Б. Ат башы, В. Ак Сай, Г. Кочкор. Канабалдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Эң төмөнкү -53 градус Цельсия температураны көрсөткөн өрөөн бул Ак Сай өрөөнү. Ак Сай өрөөнү бул эң суук уюл деп айтсак дагы болот. Эмесе январдагы орточо температура боюнча аймактарды карап көрөлү. Мисалы, Казарманда -17,1 градус Цельсия, Кочкордо -10,1 градус Цельсия, Ак Сайда -27,7 градус Цельсия. Бул орточо январдын температурасы. Эң төмөнкү болгондо -53 градус Цельсияга чейин суук болгон аймак бул Ак Сай өрөөнү.
Ошондой эле Кумтөрдө -21,2 градус Цельсия. Бул кыш мезгилдериндеги жалпы январдагы ички Тянь-Шандын аймактарындагы орточо температура өтө ар түрдүү экендигин байкадык. Мына ошонун ичинде өзгөчө мааниге ээ болгон бул Аксай өрөөнү -53 градус Цельсия температураны көрсөтүп, жергебиздин эң суук уюл жери бул Аксай өрөөнү деп айтсак дагы болот. Июлдун орточо температурасын карап көрө турган болсок, Кумтөрдө +4,3 градус Цельсияны көрсөтсө, Аксайда +9,8 градус Цельсия. Демек, жайкысын Кумтөргө караганда Аксай жылуураак болуп, бирок кыш мезгилинде Аксай өрөөнү өтө суук аймак болот. Ички Тянь-Шань негизинен агын сууларга абдан бай. Алардын эң негизгиси Нарын дарыясы. Же болбосо ички Тянь-Шандын дарыя системалары 3-кө бөлүнөт экен. Суу ресурстары өтө тармактанып, дээрлик Нарын дарыясынын алабына кирет. Сууларынын эң негизги ири дарыясы бул Нарын дарыясы. Нарын дарыясы ички Тянь-Шань гана эмес, жалпы Кыргыз Республикасы боюнча Кыргыз Республикасындагы эң ири дарыялардын суусу мол жана эң узун дарыясы. Ички Тянь-Шандагы 10 миңге жакын суулар ушул Нарын дарыясына барып куят. Анын алабынын аянты 52,1 миллион километр квадрат аянтты түзөт. Андан сырткары эң ири куймалары Ат башы, Суусамыр, Жумгал, түндүктөгү Кочкор, Кара Кужур, Төлөк өрөөндөрүнүн суулары Чүйдүн алабына кирет. Агын суулардын көпчүлүгү кар, мөңгү жана кардын эришинен куралган. Агын суулардын көпчүлүгү мөңгү менен кышкы кардын эришинен куралган Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Андан сырткары Аксай, Мүйдүрүм, Үзөңгү кууш суулары Тарим дарыясынын алабына кирип, бир гана Кажырты сууну көлдүн суусунан алат. Көлдөрү Соң көл, Чатыр көл, Көлүкөк, Көл суу жана Таш булак көлдөрү. Булардын ичинен Кыргызстандагы эң ири көлдөр бул Соң көл жана Чатыр көл. Нарын дарыясы кичи жана чоң Нарындын кошулушунан башталат. Эки суу кошулгандан кийин Нарындын орточо агымы 90 метр куб секундасына агып, Кетмен төбө өрөөнүнө чыкканда 382 метр куб секундага чейин суусу көбөйөт. Сууларын негизинен сугат иштеринде жана энергия алуу үчүн Кетмен төбө өрөөнүнө чыга бериште Токтогул суу сактагычы курулган. Токтогул суу сактагычынын сыйымдуулугу 19,5 миллиард метр куб суу. Нарын дарыясынын алабында 14кө жакын ГЭСти курууга болот. Ички Тянь-Шандын татаал орографиялык түзүлүшү ар кайсы гипсометриялык деңгээлдеги тоо аралык өрөөндөрү ландшафттык бөлүнүштөрдүн ар түрдүүлүгүнө алып келет. Сейрек тараган ксерофиттер, эфемерлердин үлүшү дагы бир кыйла аз. Чөл жана жарым чөл тилкесинен жогору жаткан талаа тилкеси жатат. Ал тилкенин топурагы карбонаттуу, бозомтук топурактар. Ал тилке акырындап коюу чөптүү, шалбаалуу талаага жана шалбааларга өтөт. Кээ бир тоолордун түндүк жана батыш беттеринде шалбаалуу талаа тилкесине токой тилкеси да кирип кетет. Бирок токойдун үлүшү анча чоң эмес. 2,7 гана пайызды түзөт. Бирок токойдун үлүшү анча чоң эмес. Негизги ландшафт түзүүчү дарак Тянь-Шань карагайы. 1800–3000 метр бийиктиктерде кездешет. Провинциянын эң батыш жагында Ат ойнок, Узун Акмат тоолорунда, шалбаалуу тоо тилкесинде Тянь-Шань карагайы менен кошо Семеновдун көк карагайы, арча дарактары да кездешет.
ички Тянь-Шандын токойлору шалба, шалбалуу токойлуу тилкесинде бадалдар жана Түркестан жапалак арчалары дагы кеңири таралган. Жапалак арчалар жана майда бадалдар кийинки бийиктикте жайгашкан. Субальпы тилкесинде да тараган. Субальпы тилкесинен кийинки бийиктикте кыска чөптүү, түркүн чөптүү Альпы тилкеси орун алган. Альпы алкагынын жогору жагында аскалуу, корум, куюлма шагылдар, тепши сымал мөңгүлүү жана мөңгүсүз төрлөр, гляциалдык, нивалдык алкакка мүнөздүү болгон ландшафттар кездешет. Катаал климаттык шартта бул алкактын этегинде ыңгайлуу аянттарда доңуз сырттуу, мамык чөптүү, эңгилчектүү тоо тундрасы кездешет. Өсүмдүктөрдүн бийиктиктери 5-10 сантиметрден ашпайт. Андан сырткары ар кандай түркүн чөптөр өсүп, алардын бойлору кыска, жерге жабышып өскөн түркүн чөптүү, гүлдүү, өсүмдүктүү аймактар. Ички Тянь-Шань негизинен жаныбарларга дагы абдан бай. Алардын ичинен териси баалуу сүлөөсүн, камандар, карышкырлар, түлкүлөр, бүркүт жана ошондой эле кулаалы көптөгөн канаттуулар мекендейт. Токойлорунда күрөң аюу, суурлар, аркар кулжалар, эчки текелер. Ички Тянь-Шань өзүнүн территориялык чоң аймагына байланыштуу бири-биринен айырмаланган 6 провинцияга бөлүнөт. Суусамыр, Кетмен-Төбө, Кочкор, Жумгал, Соңкөл, Кичи Нарын, Орто Нарын, Ат башы, Кара Коюн. Бул Ички Тянь-Шандын негизги провинциялары. Бул аймактар бири-биринен жаратылышы боюнча, геологиялык түзүлүшү боюнча, климаттык айырмачылыктары менен бири-биринен айырмалангандыгына байланыштуу Ички Тянь-Шань өзүнүн ичинен 6 провинцияга бөлүнөт. Бүгүнкү сабактан биз Ички Тянь-Шандын физикалык географиялык абалы менен таанышып алдык. Башка райондордон эң өзгөчөлүгү, эң чоң ири аймактар жана ошондой эле тоо кыркалары менен бөлүнүп жаткандыгын көрдүк. Геологиялык түзүлүшү боюнча бир эле аймактын ичиндеги тоолор жана өрөөндөрдүн геологиялык түзүлүшү ар түрдүү экендигин байкадык. Климаты боюнча эң кургак жана суук аймак. Андан сырткары сууларга абдан бай, анын ичинде айрыкча агын сууларга өтө бай экендигин көрдүк. Өсүмдүктөрү өтө ар түрдүү, жаныбарлар дүйнөсүнө дагы бай бул Ички Тянь-Шань. Балдар, Ички Тянь-Шань менен таанышып алдык. Биз кийинки сабакта Ички Тянь-Шандын жаратылыш аймактары менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.